Чүй облусунун Суу Самыр өрөөнүндө жүк ташуучу унаа менен Toyota Camry үлгүсүндөгү жеңил автоунаа кагышып, кесепетинде 4 адам көз жумду. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыктын маалымат кызматынан билдиришти. Жол кырсыгы 26 май күнү эртең мененки саат 8 чамасында болгон. Башкармалыктан жеринде жол инспектору иштеп жатканын, кырсыктын чоо жайы тууралуу кийинчерээк маалымат берилерин кошумчалашты. Чүй облусунун Малдановка айылындагы номер 27 түзөтүү мекемесинен качууга аракет кылган 2 адам курал колдонду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, окуя 26 майга караган түнү саат 2:40 чамасында болгон. Адам өлтүрүү жана жашы жете электерди зордуктоо беренелери менен соттолгон 58 жана 22 жаштагы 2 адам абактын негизги тосмосу аркылуу качууга аракет кылышкан. Алар тыюу салынган аймактан өтүп бара жатканда кайтаруу жана күзөтүү департаментинин жоокери эскертүү иретинде ок чыгарган. Андан кийин түз курал колдонуп соттолгондордун бири каза болуп, экинчиси ооруканага жеткирилген деп жазылат маалыматта. Учурда ыкчам тергөө тобу абактан качуу фактысы боюнча иликтөө жүргүзүп жатканы кабарланды. Соңку суткада коронавирус 207 кишиден аныкталып, 8 адам көз жумду, 332 бейтап сакайды. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Ооругандар Бишкек 102, Ош шаары 8, Чүй облусу 40, Ош шаары 8, Талас облусу 3, Нарын облусу 8, Ысык көл облусу 24, Жалал Абад 11, Баткен облусу 3. Оору пандемиядан бери 103.207 кишиден аныкталды. Тилекке каршы 8 киши көз жумду. Анын 4-өө Бишкекте, 3-өө Чүйдө жана 1-өө Таласта дарыланып жаткан. Коронавирус ушуну менен 1773 адамдын өмүрүн алды. 25 майда кечки саат 7-ге жакын кыска мөөнөттө катуу жааган жаандын кесепетинен Талас облусунун Бакай Ата районунун Шадыкан айыл аймагындагы Түйтө айылында сел жүрүп, алдын ала маалымат боюнча 37 турак үйдүн короосун суу каптаган. Бул тууралуу Азаттыкка Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жергиликтүү тургундардын айтымында үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты менен мектепти да суу каптаган. Ал эми Талас районунун Бердике айыл аймагындагы 70 гектар айдоо жерди сел алган. Сел жүргөн аймакка Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана атайын техникалар тартылды. Ошондой эле селдин кесепетин жоюуга 50-гө жакын айыл тургундары катышууда. Бишкектин 1 май райондук сотунда 25 майда жарандык активист Мелис Аспековго байланыштуу опузалап талап кылуу беренеси менен козголгон иш боюнча соттук отурум башталды. Жараянга шектүү өзү алынып келинген жок жана номер 1 тергөө абагынан видео байланыш аркылуу аралыктан катышты. Аспеков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, коюлган айыпка макул эместигин, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны акча алып жаткан жеринен кармабаганын айтты. Кийинки соттук отурум 8 июнга дайындалды. Жарандык активисттер Мелис Аспеков менен Улан Жураев Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен $250.000 талап кылган деген шек менен быйыл 8 январда кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экөөнө каршы жазык кодексинин опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Бишкектин 1 май райондук соту 11 майда Улан Жураевди күнөөлүү деп таап 260.000 сом айыппул салганы белгилүү болду. Атайын кызмат Мелис Аспековго карата жазык кодексинин алдамчылык беренеси менен дагы бир кылмыш иши ачылганын кабарлаган. На видеоматериале как будто меня там где-то задерживают, ложат на землю, задержание какое-то идет. Я даже вообще не знаю, кто это такой. Ко мне домой пришли, я квартиру открыл, они зашли, мне даже руки никто не сворачивал. Тажикстандын Дүйшөмбү шаарынан Бишкекке учуп келген тажикстандык 189 жаран кайра артка жөнөтүлдү. Алар менен чогуу келген 9 чет элдик адам өлкөгө киргизилип, тажик жарандары өткөрүлгөн жок. Манас эл аралык аэропортунун басма сөз катчысы Алия Курбанова бул кыргыз-тажик чек арасынын убактылуу жабылганына байланыштуу экенин айтты. 25 майда түнкүсүн Тажикстандын Somon Air авиакомпаниясы менен Кыргызстанга учуп келген жүргүнчүлөр киргизилбей жатканын тажик басылмалары жазышкан. Алар кайра келген учактарында артка кайтар
чыгышкан. Министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майындагы токтомуна ылайык Тажикстандын жарандарынын Кыргызстандын аймагына кирүүсүнө, болушуна ары бери жүрүүсүнө жана Кыргызстандын аймагынан транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу чектөө коюлган. Буга чейин тажикстандыктар Кыргызстандагы аэропорттор аркылуу дээрлик күн сайын Орусиянын түрдүү аймактарына учуп барышкан. Авиатрафик компания Бишкек-Минск түз авиакаттамын ачат. Бул тууралуу аталган компаниянын сайтында маалымдалды. Авиарейс 25 июндан тартып ачылат. Ага ылайык Бишкек-Минск Бишкек үзгүлтүксүз каттамдарын аптанын шейшемби жана жума күндөрү Airbus A320 учак аткарат. Бул каттам Орусиянын, Украинанын жана Батыш Европа өлкөлөрүнүн кыдырган жүргүнчүлөргө ыңгайлуу учууларды камсыз кылат. Авиатрафик компания Минскке жакын жайгашкан коңшу шаарларга саякаттоонун альтернативдүү жолдорун сунуш кылат деп жазылган компаниянын маалыматында. Ал арада казакстандык Air Astana авиакомпаниясынын Алматы-Минск каттамын ишке киргизүү токтотулду. Бул тууралуу айрым маалымат каражаттар компаниянын басма сөз кызматы шилтеме кылып жазышты. 31 майда башталат деп пландалган рейс эмне үчүн аткарылбай калганы такталган жок. Украинанын президенти Владимир Зеленский да өкмөткө Беларусь менен аба каттамды толук үзүү жана ал өлкөнүн аба мейкиндигин кыйгап учуу чечимин даярдоо тапшырмасын бергени маалым болду.